Саламатсыңарбы 3 класстын окуучулары? Силерге жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү өтө турган темабыз ырыс алды ынтымак. Силер бүгүнкү сабакта ырыс алды ынтымак аттуу жомоктун мазмуну менен таанышасыңар. Өз алдыңарча суроолорду түзөсүңөр. Ынтымактуу болуунун баалуулугун сезесиңер. Ал эми сабактын аягында жомоктун мазмунун чыгармачылык менен сүрөттөп бересиңер. Эмне үчүн элибизде ырыс алды ынтымак деп аталат? Эмне үчүн биз ынтымакта жашашыбыз керек? Мына ушулардын маанисин түшүнүү үчүн төмөнкү видеону чогуу көрөлү. Bir ötkün zamanda bir karıya boluptur. Anın bir 9 uğulu boluptur. Yok, baldarın arasında ıntımak çok ekan. Günü gele uruş, talaş, muştaş. Hayran erler. Buğunar çıktı mı? Kana baldar, beri gelgileçi. Kana emi baldarım, kolunardagılardı. Sındırgılaçı. Toqtat. Emi munu sındırıp görgüleçi. Sınat beken? Alыңар жетпей қойды bu. Мына көрдүңөрбү? Ар бирөөң өзүңчө болгондо, силерди ушул чирп окшотуп сындырып коюш оңой эле. Барың момундай чогуу болсоңор, бекем болосуңар. Эч ким силерди
сындыра албайды. Güç деген birlikte. Түшүнүктүү балдар, мына ушундан кийин бул үй бүлө ынтымактуу жашап калыптыр. Демек балдар, ар бир үй бүлө ынтымактуу болуш керек экен. Туу кошуналары менен ынтымактуу болуш керек экен. Силер өзүңөрдүн классыңар менен ынтымактуу болушуңар керек. Мектеп ичинде ынтымак болуш керек. Жалпы эле элибизде ынтымак болуш керек экен. Кыргызстанда ар түрдүү улуттун элдери жашайт. Демек башка улуттагы адамдар менен дагы ынтымактуу болушубуз керек экен. Китебиңердин 53 бетинде балдар ушул жумукту сүрөттөр аркылуу берип баштагандагы аягына чыккан эмес. Силер мына мондай А4 барагын аласыңар дагы бул жумуктун темасын жазып, сүрөт менен берүүчүсүнүн сүрөтүн тартып, сөз менен жазуучусунун сөз менен тартып, жумукту аягына чыгарасыңар дагы, аягына жумуктун мазмуну боюнча 2ден суроо түзөсүңөр. Саламатта калыңыздар.